Мен англис тил мугалимимин. Жана сабак өтүп жатканда мен сабактын жарымын окуучуларды шыктандырууга арнап, жарым бөлүгүндө тил үйрөтөм. Анан аларга канат бүтүп, шыктанып кетишет. Ошентип биз алардын потенциалын ачабыз. Биздин жаштардын потенциалын болсо Темир Сариев толук ача алат. Сариев жаш перспективдүү активисттер арасында дайым популярдуу болуп келген саясатчы. Көпчүлүк шайлоочулардан айрыкча өз келечегин Кыргызстанда көргөн жаштар Темир Сариевди жөн жеринен колдобойт. Сариев бул сөз менен иш айкалышкан саясатчы. Мен эмнеге үчүн Сариевди колдойм? Анткени өз учурунда мен ошо Министерство экономика менен чогуу иштешкенбиз бир проект боюнча. Ошондо мен түшүндүм, ошо министерствонун коллективи ошо министр Сариевди абдан жакшы колдошот экен. Ошо министерствого келгенде ошо сапатын иштин сапатын абдан көтөргөн болчу. Программасын алып көрсөк, ошо бизнеске эң керектүү нерселер көп болуп турат. Мисалы үчүн административдик процедураларды кыскартыш бул абдан туура нерсе. Бул азыркы бизнеске ошол көп кыйынчылыктарды алып келип жатат. Ошол реформаны кылса, кичи жана орто бизнеске бул абдан чоң салым болмок да. Өнүккөнгө чоң салым болмок. Темир Сариев премьер-министр болуп турганда сатуудан алынуучу салыкты жоюу менен бизнестин салык түйшүгүн 2 эсе азайткан. Бирок ошол эле маалда мындан бюджет жапа тарткан жок. Анткени мындай жеңилдиктер бизнести көмүскөдөн ачыкка чыгарып, жыйынтыгында казынага түшкөн салыктар көбөйөт. Темир Сариев лицензиялардын санын 5 эсе кыскартып, 20 миңден ашуун мамлекет көрсөткөн кызматтардын 380-ин гана калтырып, калганын жеке тармакка өткөрүп берген. Аны менен катар ишкер субъектилерди текшерүү кыскартылган. Пландуу текшерүүлөр 30 күндөн 15 күнгө кыскартылса, пландан тышкаркы текшерүүнү 5 эсе кыскартып, 5 күндүн ордуна 1 күн болуп калган. Сариев Кыргызстандын тарыхындагы бизнес менен мамлекеттин ортосундагы диалогко негиз салган жалгыз өкмөт башчы десе болот. Бул башаламандык, өзүн билемдик. Бул эмнеден келет? Тартиптен келет. Эгер мамлекеттин тартиби күчтүү болсо, мамлекет өзү күчтүү болсо, баары токтойт. Өзүн билемдик токтойт. Ошондо ишкер адамдарга жеңилдик керек. Бирок муну катуу көзөмөл кылыш керек, баягы мыйзам негизинде. Өзүн билемдик болуп кетпеш керек аякта да. Бул биринчиси да. Экинчиси эмне керек? Жанагы узак мөөнөттүк кредиттер керек. Узак мөөнөттүк. Анан кийин административдик процедуралардын баары жөнөкөйтүш керек. Талапкер Кыргызстан дүйнөлүк экономикалык трендтерден артта калбашы керек дейт. Муну мыкты түшүнгөн жаштар болсо Сариевдин талапкерлигин колдошот.